кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу көрүүчүлөр, кайрадан сиздер менен түз эфирде. Мына ушул жакшы күндө, жакшы кечти көрүшүп турганыбызга чексиз кубанычтабыз. Аны эмесе биз Халва шоу программасын баштадык. Жана урматтуу көрүүчүлөр, алдыңкы 1 саат аралыгында биз менен бирге болуңуздар дейли. Жана эң сонун шаң, кызыктуу маек, оюн, позитив мына ушул саат аралыгында болот. Аны эмесе Айпира Дамкулова кызматыңыздардамын. Бүгүнкү эфирибизди баштадык. Айта кетүүчү нерсе, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү программабыздын башкы демирчүсү Адышата компаниясынын эң сонун энергетикалык суусундугу Nitro суусундугу. Барыңыздарга энергиялуу болушуңуздарды каалайбыз, жана Nitro бул күч кубат. Аны эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, бизге келген коноктор менен тааныштырып өтөлү. Бүгүн өтө кызыктуу оюн болгон турат окшойт. Анткени бизде жалаң жигиттер бүгүн оюнда жана эки командага бөлүшүп алып, кызыктуу оюн куруп берерин бизге сөз беришти. Аны эмесе, оң тарабыбыздагы биздин жигиттер менен тааныштырып өтө берели. Өзгөчө команда болобуз деп эфирде сырткарыда командалардын атын коюп атышат. Аны эмесе, бүгүн бизде жаш аткаруучулар, урматтуу көрүүчүлөр, Али Мураталиев жана Акыл Азат уулу бизде конокто. Кол чаап коелу, келиңиздер. Кош келиңиздер. Көрүп атканыбызга кубанычтабыз. Сизден баштай берели. Эмне жаңылыктарыңыз болуп атат азыркы учурда? Жаңыр жаздыруу же жаздырып бүттүңүзбү, ошолор жөнүндө бөлүшүп атсаңыз? Азыркы учурда жаңырдын үстүнөн иштеп атабыз. Эмне деген? У сүйүү деген. Өздүк автор. У сүйүү авторский. Аталышы өзгөчө экен. Эмне үчүн у сүйүү? Эми алгачкы сүйүү эстен кетпейт баары бир. Сөзү ону кимге таандык? Сөзү бир тууган эжемдики, обонун өзүмдүкү. Эжеңиз уус сүйүү деп жазып берди, обону жаратып салдыңыз. Жакшы экен. Азыркы учурда чыга элек, Ооба, жакын арада чыгат буюрса. Кандай бул, мындай жай ырдалганырбы же? Ооба, жай. Жай, Жай. Уус сүйүү болуп аткандан кийин ошентип ырдаш керек. Ооба. Жакшы. Аны эмесе, кош келиңиз дейли. Жакын арада ошол ырларыңызды угуп, клибин да күтүп калалы. Аны эмесе, сиз менен бир командада бизде Акыл бар. Акыл, кош келиңиз. Негизи эле бул кышты кандай өткөрүп жатасыз? Жаңы жылдан кийинки мындай энергия кандай болуп атат сизде? Жаңы жылдан кийин мондай Nitro ичип коелу, уктап жатабыз деген. Бош деп коебуз. Бош энергияны кулак менен тынч болуп сонун калды. Анткени баягы биз ырчылыктан сырткары Адил байкөкөбүз алып баруучулук кызматта кылабыз. Анан өзүңүздөр билгендей, кышында сезон учуру болот эмеспи? Анан азыр кичине мындай тынч болуп, эс алып, уктап, кичине өзүбүзгө көңүл бөлүп деген ушундай сонун сергип, сонун болуп калдык. Негизи мен социалдык тармактардан көрүп атам да, алып баруучулар, тамадалар баягы январь айында дагы тойлор болуп атыптыр да, азыркы учурда бошобой жатат. Сиздерде жок болуп атабы? Жок, январь айында болот той, бар. Бирок алган жоксуздар. Аябай тыкыс эмес да. Мурдагыдай эмес. Мурдагыдай аябай тыкыс эмес. Аралыкта бир эс ала турчу күндөр бар. Эң сонун, анда жакшы эс алуу каалайлы сиздерге. Аны эмесе, Акыл, Али, сиздердин командаңыздарга ат коюп алалы. Кандай аталыштагы ат болот? Мен ойлоп атам, кичине башкачараак форматта өтүш үчүн дежавю деп атап коелу. Дежавю. Дежавю деген баягы кыш келгенде, кыш мезгилинде эним айткандай биринчи сүйүүсүн эстеп, унута албай күндөр болот го. Андыктан дежавю деп койбойлу. Макул, анда бүгүн өзгөчө аталыштагы бир командабызды коюп алдык. Дежавю деп аталышты. Бир командабыз даяр, урматтуу көрүүчүлөр. Аны эмесе, биздин экинчи команда кандай аталышта болду экен, баарыбызга кызык болуп турат. Тааныштырып өтөлү. Адил Казыбеков жана Арген Нурлановдор бизде конокто. Кол чаап коелу. Кош келиңиздер. Көрүп атканыбызга кубанычтабыз, сиздерди дагы. Сиздерден да жаңылыктарды күтсөк. Арген, мурда да Халва шоуга келгенсиз. Азыр кандай жаңылык сизде? Азыр ушул 2023-жылга свежий жаздык. Алда бизди дагы ошол азыркы ырлардын баары сүйүү жөнүндө болуп калды. Азыркы ырлардын баары. Кандай аталат дедиңиз? Жүрөктөн менен кетирдиң деген жаңы чыгарма жаздык. Бул мындай кандай десек, сүйүүдөн капа болуп аткан адамдын ыры окшойт. Ошондой болуп калат.
Бул өзүңүзгө жеке жашооңузга тиешеси жокпу? Жок, тиешеси жок. Жакшы элеби? Жакшы эле баарыбыз. Жакшы. Сиздин ушуларыңызды ким жазып берди же өзүңүз жазып? Арстан Садбакасов байкебиз жазып берди. Аранжировкасын, оонун баарын жазып берди. Буюрса, бир жума ичинде чыгарабыз. Жакшы, сонун жаңылыгы экен. Бирок ошолордагыдай болуп бир эч нерсеге түшпөй эле, жаман жакка. Жакшы. Ойлонуп отура бербеңиздер, анан январь айы келди деп. Аны эмес, сиз менен бир командада бизде Адил Казыбеков дагы бар. Адил, кош келиңиз. Алып баруучу турбайсызбы? Көрсө. Бул жак айтып өтпөдү. Азыркы учурда мисалы алып баруучуларды тойдогу тамадалар дейли, сиздин оюңуз боюнча мындай жаңы форматка өтүп атышпайбы, мурдагылардан салыштырмалуу? Дагы кандай бир өзгөчөлүк болот деп күтөсүз келечекте? Алып баруучулуктабы? Алдыда той боюнчабы? Той боюнча. Той боюнча буюрса тостторду жоготобуз. Тостор болбойт. Тостторду азайтабыз. Ооба, себеби көп эле убакыт ошол нерсеге кетип калат. Анан кийин тойдун кызыгы жок болуп калат. Ошондуктан ошол нерсени бир аз кыскартканга аракет кылабыз. Башкача форматта өткөргөнгө аракет кылабыз. 5 бармакты биринчи тартайын деп атабыз. Себеби эмне үчүн? Анткени 5 бармак бизде 3-үнчү бөлүктө тартылат. Той бүтөйүн деп калганда тартылат туурабы? Аксакалдар тойдун аягына чейин айла жок, жанагы даңкылдаган музыканы угуп отура берет. Ошону аксакалдарды кыйнабаш үчүн биз 5 бармакты биринчи тартып калайын деп атабыз. Этти биринчи тартып беребиз. Аксакалдарды кыйнабайбыз, аксакалдардын устукандарын тартып берип коебуз. Аларга отургусу келсе отурат, андан ары. Отургусу келбесе устуканын алат да кете берет. Силер жаштар жыргай бергиле, биз айланайын кеттик. Муну даңкылдагыңарга рахмат деп. Бул идея сиздики? Менин идеям азыр патентовать этем азыр немеге кыргыз патентке барып. Жакшы экен. Жакшы экен. Мисалы бул идеяңыз жакшы экен, анан тойдо азыр социалдык тармактарга да кесип чыгарып атышат да, жана өзгөчө бир бийлеген дагы учурлар болуп кетип атпайбы? Аларга кандай карайсыз? Сиз билетсизби? Өзгөчө бийлеген? Мындай. Токтун жана кокулдаганына бийлеткен андайларды биз өткөрбөйбүз. Андайга каршыбыз. Бага мисалы үчүн чектен чыгып бийлер дегендей ушундайлар чыгат. Өтө туура эмес, өтө терс кабыл алам мен ошондой бийлерди. Андай жок бизде. Мен жаман көрөм. Мындай чектен чыккан болбойт, уят болот. Анткени азыр өзүңүздөр билесиздер, бүт эле жерде телефон, камера, ар бир кичинекей биринчи класстын окуучусунда дагы бар. Чыгарып коет, анан жанагы TikToктогу приколдой болуп, бийлей албай да калдык дегендей болуп, бир аз бийлеп койсо келет, яка чыгарып ийет экен, болуп жүрөсүң дегендей. Ошон үчүн чектен чыгарбайт. Аны алып баруучулар дагы кичине контролго алыш керек. Алып баруучулардан дагы көз каранды болуп турат, ал нерсечи. Анан алып баруучулар, давай, давай дей берсе, тигилерин давай боло берет. Анан эртең уят болот дегенде, ошон үчүн терс кабыл алам андай нерселерди. Жакшы, эң нескиси жакшы бир оюндар көбүрөөк болуп өтсө, элдин маанайы көтөрүлсө, чынында эле тостор азайса дегендей. Интерактивдүү оюндарды мен жакшы көрөм. Өзүм алып баруучу катары жанагы бир аз ойлондура турган, кичине кызыктуураак ошондой нерсе. Жөн эле эмеси, мааниси жок нерселерди өткөрө бергенден кичине мындай ойлонуп, мындай, мындай болуш керек деп. Сиз азыр оюн өткөрөсүз да, биз ойлонобуз да, мындай кылыш керек, аракет кылыш керек, мээни кичине иштетип, ошондой оюндар жакшы болот болуш керек деп ойлойм да. Сөзсүз түрдө ошонун баары аткарасыз деген ойдобуз. Аны эмесе, келиңиздер, Арген, Адил, сиздердин командага да ат коюп алалы. Булар дежавю болду. Сиздерчи? Булар французча ат коюптур, биз кыргызча ат коелу же өзгөчө ат коелу бизде. Бизде дежавюга каршы жакшылап аттан дагы көп нерсе көз каранды. Энерджайзерлер бололу, биз андай. Мына сага энерджайзер. Мынакей, булар ойлонуп отурушту эле. Энерджайзер. Сиздерден дагы мындай күч кубат керек, анткени дегенде биздин оюндар батыраак ойнош керек, батыраак ойлонуш керек, утуш керек. Анткени дегенде бүгүнкү программабызда уткан командага Nitro энергетикалык суусундугунан Nitroдан негизи эле сонун белектерибиз бар. Ошондуктан ийгилик каалайбыз барыңыздарга. Аны эмесе келиңиздер Nitroдан ичип алып, бир энергия топтоп алалы өзүбүзгө, бүгүнкү программабызды жакшы ойнош үчүн. Аны эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз менен бирге болуп туруңуздар. Салам достор, жаңы жылда эмне кылышты чечтиңерби? Мен эч качан токтобойм. Бул укмуштуудай жыл болот. Бул энергия тартуулайт. Nitro, жаңы жылдын энергиясы.
Аны эмесе биз программабызды баштайбыз, урматтуу көрүүчүлөр. Биринчи оюнубузга кезек бере берели. Биринчи оюнубуз бул тамга жегич оюну. Аны эмесе, урматтуу катышуучулар, тамга жейбиз азыр. Кайсы командадан баштайлы? Өзүңүздөр чечиңиздерчи. Бул жактан баштайлы. Дежавю болуп баягы өткөн чак биз баягы келечек дегендей. Кандай кылалы? Баштай бересиздерби? Кандай кылалы? Макул. Райл 3 сил. Баштай. Анда эмесе, сиздерден баштай берели, Дежавю командасы баштасын. Биздин оюндун шартын түшүндүрө кетейин. Сиздерге бир канча суроо берилет. Суроолорго бат-бат жооп беришиңиздер керек. Ар бир оюнубузда бизде убакыт бар. Убакыт чектелүү. Ошол убакыттын аяна чыкканга чейин батыраак жооп берип, батыраак ойлонуп дегендей жооп беришиңиздер керек. Ким кайсы команда көбүрөөк суроолорго жооп берген болсо, ошол командага упай кетет. Негизги шарты сиздерге бир тамга берем, ошол тамгадан башталган гана жооптор болуш керек. Аны эмес, сиздерден ким ойносун? Бирөөңүздөр ойношуңуздар керек, экинчиңер жардам берип турсаңар болот. Улуулат. Макул баштай берем. Анда сиз баштай бересиз. Анда сизге берилүүчү тамга бул Ж тамгасы. Ждан жооп берем, Бардык суроолорго Ждан баштап жооп бере бересиз. Даярсызбы? Даярбыз. Анда даяр болсоңуз баштадык. Убакыт кетти. Биринчи суроо. Карды ким ойлоп тапкан? Жыгач ойлоп тапкан. Кимде акча жок? Жаныбекте акча жок. Эң жакшы падыша дүйнөдөгү? Жакшы падыша. Пирсте эмне кылуу керек? Жатып алыш керек. Кечки тамакка эң даамдуу тамак кайсы? Жарков. Кредитти ким ойлоп тапкан? Жапай адам ойлоп тапкан. Жылан эмне жөнүндө ойлонот? Жылан жөнүндө ойлонот. Адамдар бассейнде эмне кылышат? Жылаңаш түшүшөт. Жакшы. Дүйнөдөгү эң бат кыймылдаган жаныбар? Эң бат кыймылдаган жаныбар. Убакыт кетип атат. Жардам бере берсеңиз болот, сиз дагы жөн отурбаңыз. Жаныбар бат кыймылдайт да. Макул. Аяз атадан эмне сурайсыз? Жаңы кроссовка сурайм. Жубайыңызды телефонго эмне деп сактайсыз? Жаным деп сактайм. Токойдо эмне кылбаш керек? Жылаңаш жатпаш керек. Оюңуз кошулар эле келип атат го, чөнтөгүңүздө эмне бар? Жаңы телефон бар. Убакыт бүттү. Ошону менен, урматтуу көрүүчүлөр, биринчи кол чаап туралы. Биринчи оюнубуз, биринчи команда ойноп бүттү. Жалпысынан канча суроого жооп берди деген суроо пайда болгон болсо, 13 суроого жооп берип жетишти. Чаап коелу, Аны эмесе, кийинки команда сиздерге кезек берели. Energizer командалары ким ойнойт? Бул жак улуус ойноду, биз жактан кичүүсү ойноп көрсүн, мен жардам берсем болот, туурабы? Макул. Ким ойнойт бизге? Арген сиз ойнойсуз. Анда сизге берилүүчү тамга бул Ш тамгасы. Ш тамгасы? Даярсызбы? Даярбыз. Аны эмесе баштадык. Биринчи суроо. Зарплатаны каяка катыш керек? Шапкага. Укладканы эмне менен жасаса болот? Шоколад менен. Туристтер каяка барганды жактырышат? Шамалсайга. Эң жагымсыз жыт? Шоо. Кыздарга кантип жагуу керек? Шоколад бериш керек. Саунага барасызбы? Шок. Жооп беребиз. Саунага. Шок болуп калдым. Шок болуп калдыңызбы? Шок болуп калдым. Жоон күтүп атам? Жоо, шок деп коебуз. Жоо, шокпу, Ооба. Шок болуп калган андай жерди көргөн эмес. Тойдон кийин эмне кылуу керек? Шоколад жеш керек. 5 бармакты ким даамдуу жасайт? Шеф повар жасайт. Түнкү 3тө кимге чалса болот?
Шапан өнөсүн салыш керек. Кимге? Шапан өнөсүн салыш керек. 1 миллион утсаңыз эмне деп кыйкырасыз? Бир мос шамал деп кыйкырабыз. Мэр эмне менен алектенет? Шар менен. Айымдар тырмагын эмне үчүн жасайт? Шулуу болуш үчүн. Убакыт бүтүп калды, ушуну менен. Урматтуу көрүүчүлөр, экинчи команда ойноп бүттү. Тактап айтканда Energizer командасы. Аларга Ш тамгасы берилген болчу. Жалпысынан 12 суроого жооп берип жетишти. Кол чаап коелу, Ошону менен бир суроо көбүрөөк жооп берип жетишкен бизе Дежавю командасы бул оюнда 1 упайды алып кетти. Кол чаап коюңуздар. Алло, сен кайдасың, оюнун баштайбыз, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр бизде ойнотурчу команда Energizer командасы. Арген бизде кайсыл жерде экенин азыр билбейт, ал эми Адил болсо ошол жерди көркөмдөп айтып бериш керек. Экран бизге жардам берет, сөздөр чыгат, сөздөрдү айтып бересиз. Сөздү эле айтпайсыз, калганын баарын жакындатып айтып берсеңиз болот. Ошол сөз. Буга да убакыт чектелүү, батыраак айтып беришиңиз керек, сиз батыраак табышыңыз керек, Даяр болсоңуздар, баштайбыз. Биринчи жер, убакыт кетти. Жанагы продукт алып келесиң го? Ош базар. Молодец. Макул. Үйдөн чыгып эле жанагы тамек ала калганга жанагы эме бар го? Үйүңдүн жанындагы эле. Магазин. Ошонун жанагы кичинекей ич. Кабинка. Кабинка. Үйлөрдүн жанында. Чыгып эле жанагы магазиндин кичинекей ич жанагы барып аласың го. Эже эме берип туруңузчу, карыска лепешка берип туруңузчу, майонез берип туруңузчу деген. Кайсы эле, эмне эле ошол? Баштамасын айтып берсең болобу, болбойбу? Жок, кийинкисин макул. Кийинкиси. Дордойдогу жана толтура эмелерчи, темирден жасалган эмелер толтура. Контейнер. Ошол. Кийинкиси. Машинаң кызылып калганда эле жанагы эмеге бара каласың го? Оңдотуучу жайга бар, машина. Ошону эмне деп койчу эле? Кыска эле 3 тамга менен жанагы. Кыргызча болот, орусча? Орусчасы. Сто. Молодец. Кийинкиси. Жана кенгурулар жашаган жанагы материк бар го, кенгурулар жашаган. Антарктида. Кенгуру жашайт, кенгуру. Африка. Таяктагы жанагы 5-чи материк жанагы эме ар жактагы өзүнчө турат го тээ жакта. Бизден Тихий. Кийинкиси кетти. Үйлөнгөндө кайка барасың? Үйлөнгөндө жанагы кол коюп кайка барасың? ЗАГСка. Молодец. Кийинкиси. Кечинде кыз неме менен желек кайакта турат? Желек. Пашатта. Жок, неме тоонун үстүндөгү желек кайакта турат? Панама. Молодец, панорама. Айтып жетишти, Аны эмеси эң сонун жооптор болду. Демесе, биз кийинки командага кезек берели, ушундай эле шартта ойношот. Алар дагы убактыбыз сиздерге да чектелүү болот. Батыраак айтып, ушундай батыраак жооп беришиңиздер керек. Анда Дежавю командасына кезек берели. Аны эмеси, мырзалар, даярсыздарбы? Даяр болсоңуздар, баштадык. Оюн кетти. Биринчи жер. Машинаңды нарушать эткенде гаишниктер кайкап кетчү эле. Штрафстоянка. Кийинкиси. Сүйлөшкөн кызыңды свиданияга бир романтика кылып мынтип кол кармашканга кайкап каласыз. Кафе. Монтип кол кармашканга. Эң акыркы рядда отуруп алып. Кинотеатр. Эме үйүңдө жакшылык болсо элдин баардыгын ресторанга чогулуп туруп не бересиң? Той. Жок. Турараак айтыңыз. Ошол кайсы жерде бересиң? Ресторан. Жок, дагы башкасы антоним ошол сөз. Кыргызчасы десе болот. Кыргызча жана башында туура айтпадың. Ошол эле толуктап аягына окончание коюп. Кийинкиси. Кайсы жерде адамдар аябай көп болгондугунан мамлекет балалуу болгонго тыюу салган. Кытай. Элдерди тойдо отуруп туруп, тамада менин үчүн, завтрак силер үчүн бирдеке дейт. Ошондо элдер каяка чыгышат? Танцпол. Кыргызчасы. Бийлечү залга ортого бийлешет. Ошону кичине башкачараак кылып айтып кой. Айтылышы туура эле. Турараак айтыңыз. Кийинкиси.
Среднее образованияны алып, колледжди бүткөндөн кийин кайсы жерге тапшырасың? Высший. Ошо кайсы жерге тапшырасың? Университет. Сүйүшкөндөрдүн өлкөсү кайсы? Сүйүшкөндөрдүн өлкөсү. Биздин название, команданын названиясы кандай эле? Убакыт бүттү. Салам алейкум. Мына ошентип Energizer командасы ойноп бүттү. Аны эмесе жыйынтык чыгаралы, биринчи Дежавю жок. Азыр Дежавю командасы ойноду, бизде биринчи Energizer командасы ойногон болчу. Алар 5 жерди туура табышкан Energizer'лер, ал эми Дежавю командасы 4 жерди табышты. Ошону менен бул оюнда бир упайды биз Energizer'лерге бердик жана 1-1 эсебинде келе жатабыз. Кол чаап коелу. Эми оюн кызыгына келе жатат окшойт, теңелдик дегендей, биз программабызды уланталыбы? Уланталы. Уланткандын астында Нитродон бирден алып коелу. Алып коебуздар. Анда эмесе биз программабызды улантабыз. Кийинки оюнубуз, урматтуу көрүүчүлөр, калпы чымбы оюну. Кеттик алдыга. Салам достор, жаңы жылда эмне кылышты чечтиңерби? Мен эч качан токтобойм. Бул укмуштуудай жыл болот. Бул энергия тартуулайт. Нитро, жаңы жылдын энергиясы. Калпы чымбы оюнубузду баштайлы, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр эки команданын жемиси канчалык калпты жакшы айтат. Же чындыкты калптай кылып айтып берет, кыскасы азыр байкайбыз. Аны эмесе урматтуу катышуучулар, оюндун шартын түшүндүрө кетели, жогоруда айткандай эле. Калпы чымбы оюнубуз. Аз сиздерге мына ушундай карточкалар менен ойнойбуз. Ушул карточкалар жардам берет бизге. Ичинде калпы чымбы деген эки эле сөз жазылуу. Эгер калп деген карточка сиздердин колуңуздарга келсе, калп бир окуя айтып беришиңиздер керек. Чын деп келсе, чын бир окуя айтып беришиңиздер керек. Бул жазууну экинчи команда көрбөйт. Сиздер көрсөтпөшүңөр керек. Жана сиздер айткан окуядан кийин экинчи команда табыш керек. Силер калп айттыңарбы же чын айттыңарбы? Эгерде экинчи команда таап алган болсо, ал жака упай кетет. Негизги шарты ушул жерде ошол айтып аткан окуяны сиздер таптырбагандай кылып айтышыңыздар керек. Таппагыдай кылып. Мисалы, калп деп келсе, калп окуяны чындыктай кылып айтып беришиңер керек. Чын деп келсе, чын окуя айтышыңыздар керек. Бирок, калптагыдай кылып дегенде бул жерде актёрдук чеберчилик дагы жакшы роль ойнойт. Негизгиси, мына ушул карточкадагы жазылган жазууну табыш керек да экинчи командалар. Эгерде суроолор болсо, түшүнбөй калсаңыздар, айтсаңыздар болот. Түшүндүк. Анда эмесе баштай берели, мына ушул карточкаларды мен аралаштырып эки командага берейин. Келиңиз, бирди алыңыз. Экинчи жазууну экинчи командага көрсөтпөйбүз, бирок командалар бириңиздерге көрүңүздөр. Мен калп айтканды жаман көрөм, бизге чынды берсе болобу? Жана келиңиздер. Биз карточка алмаштырып алабыз. Көргөн жокмун эми? Көргөн жоксуз. Жок ой. Точно. Караган жокмун. На всякий бир алмаштырып. Жок, мен бияка Биз болбойт. алмаштырып алабыз. болобу ошентсе. Анда биз болбойт. деле алмаштырып алалычы. Болбойт. Булар да көрүп калышат. Көрдүңүздөр, ошолго жараша эми окуя айтып бересиздер. Жана тандаңыздар, сиздердин командадан кимиңиздер окуяны айтасыздар. Бизден Адилбай көкөс жантан бери ойнотосуз, жаштарга да бир мүмкүнчүлүк береличи Адилбай. Өзүңүз аябай картаң сез болгон. Ошода канчанчы жылкысыз? Мен өзүм негизи жаш элем. 28-де. Түзүрөк отуруп аласыз. Жаш эле турбайсызбы, сизчи? Мен 26-да. Каяктагы жаштар, эки эле жаш экен. Сиз менен эле тең экен. Анда эмесе, баарыбыздын жашыбызды сурашып отуруп. Анда эмесе, жогоруда сиздер баштагансыздар, а сиздерден баштайбыз. Окуяны ким айтат сиздерден? Ул ата айтсын. 2 жаш болсо да болот экен. Макул, анда ушул карточкага жараша окуяны айтышыңыздар керек. Окуя бүткөндөн кийин сиздер табасыздар, Биякта угуп туруңуздар. Мен негизи төрөлгөндөн баштап эле аябай ырдап баштагам.
чынында. Төрөлгөндөн баштап, Төрөлгөндөн баштап. Ыйлаганда үнүм аябай звонкий болуп, анан врачтарга балаңыздын үнү башкача экен, жаман кулакка ачуу кылат экен деп айтканда, ана кийинчерээк барып эле ошо вокалдан берген Улук мырза Полотов агайга барсам, сенин материалың аябай жакшы экен, сенден жакшы үнүң бар экен, только ырдаганды билбейт экенсиң, бирок ырдаганды үйрөтүп койсо үнүң жакшы чыгат деп айтканда. Ошо. Ушул нерсе калппы чынбы, Ушул нерсе калппы чынбы. Сиздики Акын мырза сразу билип калды. Төрөлгөндөн баштап өртөп баштаган дегенде калп экен. Калп эле окшойт. Азырынча көрсөтпөйбүз. Көрсөтпөйбүз, азыр биз неме сактап турушубуз керек болчу. Макул, бул жак таап алды. Сиз көрсөтүп салдыңыз. Кичине адаштырбайт белеңиз бул жакты. Таптырбагыдай кылып, сиз каяктан билесиз? Негизи көнүп алып анан ойнош керек экен да, мындай сразу айтып баштаганда түшүнбөй калат экенсиң, мындай кылып айтыш керек экенин. Жок, сиз жакшы эле айттыңыз, туура эле айттыңыз. Калпы чынбы деп суроо бердиңиз. Бул жак таап алды. Болгону таптырбай кичине, сиз каяктан билесиз? Чын эле ошентсе болобу? Албетте, ошентип отуруш керек болот. Анда алыңыз, жаап коюңуз кайра. Таап алды, бул жак өзүңүз көрсөтүп салдыңыз. Ана эмесе, мына ушундай эле шартта болгону жанагындай баягы сүйлөшүп отурганга болот да, бир аз убакыт берилет. Бул калп болуп турса, демек мен чындыкты айткан болбойт. Ооба. Бир гана калпты айтышым керек, Анткени баары бир карточкадагыны биз туура деп эсептейбиз да, булар таап алганда. Келиңиздер, анда сиз айтасызбы? Уканы мен айтайын, сиз айтасызбы? Айта берейинби? Айта бериңиз. 1954-жылы мен төрөлгөндө тамаша. 1954-жылы бир Тин Бекер деген футболист, жок, волейболист экен, волейболист Америка Кошмо Штаттарынан 54-жылы мынтип айткан экен да. Мен ушинтип жүрө бергенден тажадым. 10 жылдан кийин жүрөгүм бармай өлүп калсам жыргайт элем 40 жашымда деп айтып берди. Анан кийин таккана ошо 10 жылдан кийин 9 жылдан кийин ойноп аткан жеринен, волейбол ойноп аткан жеринен травма алат экен. Анан кийин 1 жылдан кийин дал ошол өзү айткан сөзүндөй 64-жылы каза болуп калган экен. Жүрөгү кармап. Чынбы калппы? Так, бул чынго дейм, анткени даталарды так айтып атат. Балким оюнан чыгарып эле айтып аткандыр, каяктан билесиз? Балким мен оюнан чыгарып атам. Балким оюнан чыгарып айтып аткандыр, бирок көз алдабайт дейт го. 1954. Мен көзүм алдап койчу. Мен көзүм ким да көрбөйт эле. Кандай ойлойсуздар? Калпы чынбы? Бул чынго дейм, анткени TikTok'та чыгып калат го, историяларды окуп. Ошону окуп алса керек. Ошондой эле. Окуп алган окшойт, Сиздин оюңузчу? Чындыкко. Чындыкко, ооба. Даталарын чын эле бул жак айтып өткөндөй. Адил байке аябай мен жакын тааныйм да, начитанный киши да. Кругозор аябай чоң. Андай адамдар баягы даталарды такташып, бул датада мынчанчы жылы деп айтышат го. Анан ошонусу мен жанагы 10 деп, жок 9 деп кайра датаны тактап айтканынан подозрение кармап калдым. Чын окшойт. Жакшы эле калп айтайын деп. Анда акыркы жообуңуздар чын. Чын. Келиңиздер, карточканы көрсөтүп коелу. Биздин карточкабыз негизи мындай болчу. Ал адашып атканын атайын сиздерге актерлук чеберчилик кылып койду. Бул калп болчу. Байкабайсыздарбы? Билинди да, эң кийинкиси калп экен. Аны эмесе жыйынтык чыгаралы. Биринчи команданын окуясын Energizer командасы таап алган болчу. Жана өздөрүнүн окуясында таптырбай кетишти. Ошону менен 2 упайды тең биз Energizer командасына бердик. Колчоолор. Жана жалпысынан 3-1 эсебинде Energizer командасы алдыда келе жатат. Оюндар жактыбы? Эң сонун. Калп айтканыңыз бирок профессионалдуу экен да сиздики. Рахмат жигит. Жакшы айтып кетсиз, калп. Мен айттым калп эмес. Көзүнө карап туруп.
Аны эмесе программабызды улантабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Көрүп жатканыңыздар Халва шоу программасы жана биз кийинки кызыктуу оюнубузга кезек берели. Алло, доске оюну. Алло, доске оюнун баштайбыз, урматтуу көрүүчүлөр. Кызыктуу оюндарыбыздын бири башталды. Анда эки команда. Сиздерге шартын түшүндүрө кетели. Азыр бизге телефондор жардам берет. Биз кимдир бирөөлөргө байланышка чыгабыз. Бизде бир суроо чыгат экранга, 3 вариант жообу бар. 3 варианттын бирөөсү туура жооп. Сиз чалган адамдардын жообун биз кабыл алабыз. Өзүңүздөр жооп бергенге болбойт. Ошол адам туура табыш керек. Ошон үчүн мындай акылдуураак досторго чалыш керек дегенде. Аны эмесе, жогоруда Дежавю командасы ойногон, баштаган Азыр Energizer сиздерден баштайбыз. Болгону эки команда бири-бириңерге бир тамга айтышыңар керек. Ошол тамгадан башталган контактка чалабыз. Булар айтыш керек бе? Азыр сиздер бул жака бир тамга айтыңыздар. Тыдан башталган контактка чалабыз. Трактор. Т тамгасынан башталган контакттарды экөөңүздөрдөн карап көрүңүздөр. Кайсы акылдуураак экен. Тдан башталган адам. Тдан башталган. Чалабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, көрүп жатканыңыздар Халва шоу программасы жана биздин бүгүнкү программабыздын дөмөрчүсү Нитра энергетикалык суусундугу. Айта кетүүчү нерсе, урматтуу көрүүчүлөр, Нитранын эң жаңы даамдары чыгып баштаган экен. Даамдап көрүңүздөр жана сөз түрдө сиздерде дагы энергия бир башкача башталат деп ойлоп жатабыз. Аны эмесе, программабызды уланта берели. Energizer командасы бар бекен? Чала турчу адамдар. Тытамадан мынау Тилек Найманбаев байкен бар экен. Макул, чала бериңиз, айырмасы жок, кимге болсо дагы. Негизгиси Тдан башталыш керек. Сиз чалгандан кийин ал адам алгандан баштап биз эсептеп баштайбыз. Убакытты 30 секундтун ичинде биздеги суроону окуп берип, варианттарын окуп берип, жообун алып калганга жетишиңиз керек. Чалып атасызбы? Бошоп айтам деп коюп салсам эмне кылам мен? Бошотконго аракет кылыңыз, эфирде экениңизди дароо эскертиңиз. Чалып, үнүн чыгарып, микрофонго жакын кармалыңыз. Бисмилла. Кеттик. Бизге суроону чыгарып берип коюңуздар. Накей. Опа. Тилек байке, салам алейкум. Кандайсыз? Мен Адил Газбеков, таанысызбы? Сенин номериң эмне? Аренда карды чалып. Убакыт кетип атат, келиңиз. Тилек байке, түз эфирдемин десеңиз, телевидениеде. Мен сизге бир суроо берет экенмин, 30 секундтан ичинде жооп берип коюшуңуз керек экен. Болобу? Тилек байке, кайсы өлкөдө Аяз ата жылтыраган бир такта менен кичинекей балдар үчүн сүзүп барышат дейт? 3 варианты бар экен. А варианты Таиланд, Б варианты Австралия, В варианты Египет дейт. Австралияга деп ойлоп атам. Бейбир. Убакыт бүттү. Болду, бүттү де. Чоң рахмат Тилек байке. Мына ушундай чалган адамыбыз алды, жооп берди, Аны эмесе суроого кезек берели. Кайсы өлкөдө Аяз ата жылтыраган тактада кичинекей балдар үчүн сүзүп барышат? Таиланд, Австралия, Египет. Сиз чалган адам Б вариантын Австралия деп жооп берди. Туура жообу Австралия. Чынында эле Австралия. Ой, Тилек байке, рахмат Тилек байке. Тилек байке. Болчоолу. Кулугум бар Тилек байке. Чынында эле Австралия экен, анткени Австралияда 1 январь күнү, ал жакта кыш эмес, ысык ушунчалык болуп атканы үчүн, балдардын көңүлүн алуу үчүн алар мына ушундай тактада жылтыратып алып, жаңы жылдын бир баягы эмнесин көрсөтүп дегендей, жаңы жыл сыяктуу кылып балдар үчүн сүзүп барышып, бир кыштын убакыттарын көрсөтүшөт экен да. Мына ушундай туура жооп болду. Energizer командасында азырынча туура жооп бар. Аны эмесе, экинчи командага кезек беребиз. Дежавю командасына сиздерден тамга. Каалаган тамгамды? Каалаган тамга. Х тамгасынан караңыздар эми. Менде жок экен. Жок экен, мында деле жок.
Бар бекен? Андай теме жоқ екен. Жоқ кенбе, анда башка там коюңуз. Жоқ болса утулду да. Жоқ. Башка там кое бериңиздер. Сен айтчы. Яки знакты коюңузбу? Шы тамазмы. Шы тамаз. Шы. Шыдан бар болуш керек эми. Бар шыдан, бирок алдыгана российский номер Россияда да. Единица жок. Ооба, Россияга чалганга. Сиздечи? Акылдык бар болуш керек. Анда эмесе кимге чалып атасыз? Так, Ширин Сарыгулова чалып. Ширин Сарыгулова эжекебизге чалып аткан экен. Чалыңыз, үнүн чыгарыңыз, микрофонго жакын кармаңыз. Ширине жошончу. Бизге суроону чыгарып берип коюңуздар. Алло, саламатсызбы? Ширин эже кандайсыз, жакшысызбы? Акыл жакшы кандай? Жакшы. Ширин эже. Жакшы жаңы жылың менен. Бирге болсун. Азыр түз эфирде отурабыз. Анан сизден жардам керек болуп атат. Мен суроо берет экенмин, сиз жооп берет экенсиз. 3 вариант бар экен, а? Так, түз эфирде. Кайсы өлкөдө жаңы жыл түн жарымында үй бүлө башчысы дубалга анар ыргытышы керек дейт. Варианттар. Бирок бат жооп беришиңиз керек. Так. Кайсы жерде дейт жаңы жыл күнү? Убакыт бүтүп атат. Греция, Турция, Грузия дейт. Греция, Турция, Грузия дейт. Жаңы жыл күнү. Грузия дейм, э? Грузия дейм. Грузия, чоң рахмат. Грузия. Кабыл алдык, ыраазычылык билдиребиз, убакыт бүттү. Рахмат. Анда эмесе, суроого келели. Кайсы өлкөдө жаңы жыл түн жарымында үй бүлө башчысы дубалга анар ыргытышы керек? Греция, Турция, Грузия. Сиз чалган адам Грузия деп жооп берди, э? Туура жообу бул Греция экен. Туура эмес болуп калды. Анткени Грецияда түн жарымда анарды дубалга ыргытышынын себеби аларда атайын көп жылдан бери сакталып келаткан ушундай салт бар экен. Анарды ыргытканда ал жарылып жерге түшкөн болсо, жакшылык келери, токчулук болоорунун бир себептери деп эсептешет экен да. Анда эмесе, мына ушундай жыйынтыктарга келели. Energizer командасы чалган адам туура тапкан болчу, тилекке каршы сиздердики туура эмес таап калды. Ошону менен бул оюнда дагы бир упайды Energizer командасына бердик дагы. Жалпысынан 4-1 эсебинде келе жатабыз. Кол чабуулар болсун. Франция менен Аргентинада эле кетип атат. Жаман көрбөйсүз. Анда эмесе, оюндар жагып атабы? Эң сонун эжеке, кетким да келбейт ушул жерге. Баягы нитродан ич коюп эле ойноп отурса, Анда эмесе, кийинки оюнубуз бул крокодил оюну, көпчүлүгүбүз билебиз болуш керек, э? Тааныш эле болуш керек крокодил оюну. Анда эмесе, баштадык. Салам достор, жаңы жылда эмне кылышты чечтиңерби? Мен эч качан токтобойм. Бул укмуштуудай жыл болот. Бул энергия тартуулайт. Нитро, жаңы жылдын энергиясы. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, крокодил оюнун баштайбыз. Бизде Дежавю командасы ойнойт. Крокодил оюнунун шартын биздин көрүүчүлөр да жакшы билет болуш керек. Бул жакта экранга сөздөр чыгат. Сиз болсо ошол сөздөргө жараша кыймыл аракет менен гана көрсөтүп беришиңиз керек. Сүйлөп жибергенге, үн чыгарганга болбойт, сиз болсо табасыз. Убакыт чектелүү, анда эмесе баштадык. Биринчи сөз. Стукач па? Эме. Стол. Кийинкиси. Так. Свитер бар. Баня. Табыл. Не, арак па? Кийинкиси. Пианино. Концертмейстер. Рояль. Телефон.
Смартфон, iPhone, Android. Кеңкisi. Қазір мен қандай түсіндірем, мұны айта алмаймын. Кеңкisi. Так, ет пе? Ет бар ма? Кеңкisi кеттік. Кеңкisi. Қоян. Козел bu. Уақыт бүтті. Уақыт бүтті. Аны эмесе биз кийинки командаға дароо кезек берер эле. Биздин кийинки команда бул Energizer командалары. Аны эмесе биз программабызды улантабыз. Бизде Energizer командасы ойногон турат. Арген, Адил, даярсыздарбы? Даярбыз. Аны эмесе баштадык, убакыт кетти. Биринчи жер. Крем. Не? Тоналка. Не? Ушундай крем бе иши бу? Крем? Пудра. Ага, кеңкisi. Кеңкisi. Не? Қол. Ажана кино. Кеңкisi. Мотоцикл. Не? Самокат. Кеңкisi. Зигзаг. Не? Брусчатка. Не? Бор. Не? Кеңкisi. Моё. Не? Замок. Сыдырма. Айры. Айрыға не сурады? Кеңкisi. Плед. Журхан. Киім. Спальный мешок. Мешок. Кеңкisi. Бұл қалдығы. Кеңкisi. Жүрек. Не? Фотоаппарат. Жоқ, дагы. Фото. Не? Уақыт бүтті. Тилекке каршы ал фотограф болчу. Сиз фотоаппарат деп түшүндүрүп койдуңуз. Аны эмесе жыйынтык чыгарабыз. Биринчи ойногон команда бир жерде бир сөздү тактап айтканда туура табышкан болчу. Ал эми экинчи командадагы бир жерде бир сөздү туура табышты. Аны эмесе эки командага тең бирден упай беребиз. Тең болуп калгандыгына байланыштуу. Дароо эле кийинки оюнубузга өтөрели. Оозумдан окуу оюнун баштайбыз. Аны эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, биз оозумдан окуу оюнун баштайбыз. Азыр Energizer командасы бизде ойногон отурат. Биздин оюнубуздун шарты экранга сөздөр чыгат. Мына ушул наушник бизге жардам берет. Келиңиз, Адил. Муну сиз тагынасыз. Рахмат, айбери. Музыка коюп берем сизге. Музыка угуп отурсаңыз болот. Бирок сиздин башкы максатыңыз Арген айткан сөздөрдү оозун кыймылдатып гана айтат. Табышыңыз керек. Буга да убакыт шектелүү, ошондуктан батыраак сиз айтып беришиңиз керек, сиз батыраак табышыңыз керек. Аны эмесе, даярсыздарбы? Даярбыз. Даяр болсоңуздар баштайлы. Адил угуп атасызбы? Адил уккан жок. Жыргап атат. Аны эмесе, баштай берели, убакыт кетти. Биринчи сөз. Кимбилет. Шопинг. Үтүк. Шопинг. Я. Шопинг. Шарпа. Кеңкisi. Радио. Ат кулак. Үнүңүздү бир аз чыгарып берсеңиз болот. Радио. Мындай оозуңду кыймылдатсаң нормально. Радио. Троллейбус. Кеңкisi. Акча. Алча.
Акча. Алчагүл. Акча. Акча. Алчагүлка. Акча. Арчашк. Акча. 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 Кекси. Алча. Oldu, düşürüz. Alça. Ayran. Alça. Al. Al. Elektrokar. Niye? Başa düşünmüyorum ben. Al. Alça. Alça. Ça. Keksi. Bış tak. Bış. Vakit bitti. Vakit bitti. Adil. Bu başa nereye duruyor? Mına oşan tip oyunumuz ayağına çıktı. Hazır Energizer komandası. Oyunu bitti. Alemi hazır bolsa biz keyinki komandaga кезек bereriz. Державю komandası oynaydı. Аны эмесе биз программабызды баштайбыз. Державю командасы келди бизге. Музыканы кое берейин, даяр болсоңуздар. Анда сизге угулдубу? Угулган жок, Аны эмесе баштайбыз. Убакыт кетти. Биринчи сөз. Шкаф. 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 Чап. Шкаф. Оозун жакшы кыймылдатсак. Шкаф. Кекиси. Палас. Бана. Палас. Бала. Палас. Батыр. Палас. Балык. Палас. Папа. Кекиси. Фишка. Фишка. Кеңсі. Кекси. Гейнс. Бензин. Бензин. Ого, кекси. Айран. Айран. Кайра айтсам? Айран. Жай кыймылдатсам азыр. Айран. Арак. Айран. Алтын. Ай. Айран. Алма. Кекси. Шампунь. 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 Кекси. Тиш. Тиш. Ит. Тиш. 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 Ит. Тиш. Вакыт бүтті. Вакыт бүтті. Мына ошентип, урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр байкагандай эле сонун сөздөр чыгат бул оозумдан окуу оюнунда жана биздин көрүүчүлөрдүн жакшы көргөн оюндарынын бири. Аны эмесе биз жалпы жыйынтыкты жалпы эмес, бул оюндун жыйынтыгын чыгарып коелу. Биринчиде Energizer командасы таап алган жок. Сөздөрдү ал эми Державю командасы 2 сөздү табышты. Ошон менен 1 упайды Державю командасына бердик. Жалпы жыйынтыкты бир канча көз ирмемден кийин чыгарабыз. Эч кайда алыспай туруңуздар. Аны эмесе урматтуу көрүүчүлөр, жалпы жыйынтыкты чыгарчу убакыт келип жетти. Бүгүнкү оюнубузда 2 команда тең мыктылыгын көрсөттү. Жана сөзсүз түрдө ар бир оюнда бир жеңүүчү болот. Бүгүн 6-3 эсебинде 6 упайды көбүрөөк топтогон бизде Energizer командасы Халва шоу программасынын жеңүүчүлөрү болду. Кол чаап коюңуздар. Азаматсыздар. Жана мына ушул нитро энергетикалык суусундугунан сиздерге белектерди тапшырабыз. Ичинде бул командага караганда белеги бар. Ошону айырмалап билиңиздер. Ошон Пустой пакет. Пустой пакет эмес, бул дагы энергетикалык суусундуктарды мына ушул экинчи командага да тапшырып коелу. Державю командасы жакшы оюн көрсөткөнүңүздөр үчүн кол чабуулар болсун сиздерге дагы. Азаматсыздар, анда эмесе дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөлү. Бүгүн Державю командасында Али Мураталиев жана Акыл Азат уулу болду. Кол чабуулар болсун.
Жана Халба шоу программасынын бүгүнкү жеңүүчүлөрү Energizer командасы Адил Казыбеков жана Арыген Нурлановтар болду. Кол чабуулар. Азаматсыздар, келип сонун оюн көрсөтүп бергениңиздер үчүн баарыңыздарга ыраазычылык, ийгилик каалайбыз. Дагы да болсо, жана бүгүнкү оюн жактыбы? Эң сонун, мыкты. Сиздерге да ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге жаккан болсо, биздин көрүүчүлөргө да жакты болуш керек. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен коштошпойбуз. Болгону кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.